Достор, бир тагылбай калган така үчүн жалпы согуш утулуптур дейт. Эсиңиздерде болсо, буга чейин мен Токтогул шаарына Камчы Кыдыршайыч келип, жалпы көчө өңөрдү шаардын ичиндеги асфальт кылып берем дегенде, канча көчө бар деп сураганда эсиңиздердеби? İçin толук бойдо асфальт кылып чыгабыз. Ар бир көчөсүн. Мен ал канча километр экенин сурасам, канча километр? 20 километр. Азыр бизге айыл өкмөтү атайын кошулду да шаар. Жок, мына шаардын ичин айтып атам. Шаардын ичи бир 30 километр барбы? Мына бир жылда ошо шаардын ичин бүтүрөбүз. Дал ушул видеодо өзүңүздөр көрдүңүздөр, Токтогул районунун акими Токтогул шаарында канча километр бар десе, 30 километр деп айтты. 108 көчө бар болчу да, 32 көчө бар деп Токтогул районунун акими айтып oldu да. Ал эми анын жанында депутаттар, эмне деген чиновниктер турду, мэр турду, башка мамлекеттик муниципалдык жетекчилер турду да. Бири дагы ошо так маалымат жеткире албай койду. Мен бул боюнча баса белгилеп, булардын катачылыгын айткам. Мына бүгүн Токтогул шаардык кеңешинде Садыр Жапаров 436 миллион сом акча бөлдү өзүнүн президенттик фондунан. Ал болсо 32 көчө, билесиздерби, ката болгон 32 көчөгө асфальт, 15 километрге тротуар деп ушул акчаны бөлүп койду. Көрдүңүздөрбү? Бул болсо жалпы айтылган сумманын, мисалы 108 көчөнүн 40 көчөсү гана асфальт боло турган болду. Бул 37% көчөнүн узундугун түздү да. Бул шаар боюнча айтып атам мен, депутат катарычы. Ошондуктан өзүңүздөр деле таразалап көрдүңүздөрбү? Бир кыйшык айтылган сөз үчүн жалпы эл өзүнүн чоң мүмкүнчүлүгүн жоготту. Демек, наркы жакта 63% акча каражат булак жок болду. Эми Камчы Кыдыршайыч мындан кийин Токтогулга айланып качан келет, аны бир Кудай билет. Ошондуктан Камчы Кыдыршайычка бүгүн туура маалыматты бергенде, Токтогулдун ичи жаркырап бардыгы асфальт көчө болуп калмак. Эми бул катачылыкты ким оңдойт? Эмне деп айтабыз эми? Мен депутат катары айтсам бул маселелерде, көрүп атасыздар, мени кандай бир мындай жат кабыл алып атат да, бул жалаң сындай берет экен деп. Жок, биз конструктивдүү факты менен айтып атабыз да, көргөзүп, көзүнө сайып көргөзүп, жай болбойт деп. Эми эмне дейсиздер? Бүгүн Токтогул шаарынын мэри да кетип калды. Райондун ошол жердеги чиновниктери, ошол жерди итинен битине чейин билген адамдар дагы айта албай калды. Башка ким айтмак эле? Ушул жерде өздөрүнүн мындай жакшы ишмердүүлүгүн көргөзө албай койду да ошол жерде жергиликтүү чиновниктерчи. Ошондой достор, мен сиздерге